Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары 23 октябрь күнү Шеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде бүткүл дүйнөлүк ак элбирсти коргоо күнүнө арналган ак элбирс Кыргыз Республикасынын улуттук символу аталышында кереге отурум өттү. 55 килограммга чейин ири эркектердин салмагы жетет. Иш-чарага Кыргыз мамлекеттик университетинин илим, эл аралык мамилелер жана инновациялар боюнча проректору Айгүл Чалданбаева, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин республикалык экология, жерин таануу жана туризм балдар өспүрүмдөр борборунун International Snow Leopard Trust элбирсти коргоо уюмунун Аларча жаратылыш паркынын өкүлдөрү жана Кыргыз мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулар курамы катышты. Биз чет өлкөлүк мамлекеттер менен да кошо биргелешип ак элбирсти коргоо багытында бир нече иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Эң негизги чакырык бул ак элбирсти коргоо жана анын экосистемасын сактоо маселесине багытталган. Демек биз университеттин деңгээлинде көптөгөн бул багытта иш-чараларды жүргүзүп кеткенге аракет кылып атабыз. Жалпы жыйынтыктар жөн эле сөз менен калбасын, ал дайым биздин көптөгөн иш-чаралардын алкагында практика жүзүндө ишке ашырылсын деп, ишке ашырылат деп ишенебиз. Кереге отурум Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин республикалык экология, жерин таануу жана туризм боюнча балдар өспүрүмдөр борбору жана Германиянын табиатты коргоо союзу коомдук уюму тарабынан уюштурулуп, ак элбирстерге келтирилип жаткан коркунучтар жана зыяндар, байырлаган жерлеринин шарттары, аны сактоо жана коргоо маселелери тууралуу баяндамалар жасалды. 2013-жылы Кыргызстан биринчи дүйнөлүк элбирсти коргоо боюнча дүйнөлүк бир иш-чараны баштаган. Буга чейин андай иш-чара мындай деңгээлде өткөн эмес экен. 2013-жылы ошол глобалдык форум Бишкектин аймагында өтүп, биринчи жолу ошол 12 элбирс тараган аймактын өкүлдөрү келип, баягы өкүлдөр болгондо илимий кызматкерлер эмес, жанагындай коруктун кишилери эмес, атайын ошол өкмөттүн эң жогорку деңгээлдеги өкүлдөрү келип, ушул Бишкекте жолугушуп, элбирсти коргоо боюнча Бишкек декларациясы кабыл алынган. Ошол күндөн баштап ушул иш-чара баягы ушул күн ак элбирстин күнү деп белгиленип келет. Иш-чаранын алкагында ак элбирс Кыргыз Республикасынын улуттук символу аталышында мектеп окуучуларынын арасында уюштурулган сүрөт сынагынын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Экологиялык билим берүү бул мезгил талабы, ошондуктан ар бир жаран экологиялык сабатсыздыгын жоюу керек деп ойлойм. Ошол боюнча биз албетте Набу Кыргызстанда көптөгөн иш-чаралар жүргүзүлөт. Бул бала бакчадан баштап институт, ошондой эле айыл жергесинде жамааттарга чейин иш жүргүзүлөт. Бул жерде жөн эле элбирсти таппасам, бул балдардын мындайча айтканда философиялык көз караштары менен каралган сүрөттөрү бар экен ал жерде. Ошондой эле элбирсти сактоодо кандай иш-чараларды жүргүзсөк деген дагы сүрөт менен берилген композициялары бар экен. Өтө кубандырды. Биздин келечекте мындайча айтканда азыркы орун басарларыбыз куру калбайт экен, мындайча айтканда учуу узун экен десек болот экен. Бүгүнкү иш-чара жакшы өттү. Рахмат уюштурган адамдарга, ошондой эле жамаатка. Белгилей кетсек, ак элбирс Кыргыз Республикасынын улуттук символу аталышында сүрөт сынагы ушул жылдын 1 октябрында жарыяланган. Кереге отурум табигый илимдер жана туризм институту тарабынан уюштурулду.